Саламатсызбы, Кемел Ашыралич. Биздин кечки кеп көрсөтүүсүнө кош келиптирсиз. Легендаруу парламенттен эл өкүлү катары, коомдук ишмер саясатчы катары учурдагы Кыргызстандагы кырдаалга көз жүгүртүп өтсөңүз өзүңүздүн ой пикириңизди. Сизди учурдагы саясат канааттандырып атабы? Эми эл кандайдыр бир акайыптан тартып, бийликке келген эле президентти кандайдыр бир сын көз менен карап калды да. Анткени биздин эгемендүүлүктөн бери тагдырыбыз ошондой болду да. Анан эми жаңы келген президентке дагы кандай болуп кетер экен деген элдин ойлору болуш керек. Бул өзү мындай бир табигый нерсе да. Анан эми эл кандайдыр бир ушул жанагы парламенттик башкаруудан тажагансып, 10 жыл бою алдыга жылбай эле, анан бат-бат кадрлар алмашып, анан жогорку тепкичтеги кадрлардын жакшы иштей албай, аларга эл канааттанбай, бийлик менен элдин ортосунда ажырым көбөйүп, анан ушундай болгондон кийин бул өзү кош бийлик, бош бийлик болот экен. Анан бир лидер чыгарып экен. Бүт эл ичип жеп атат. Жана көмүскө экономика деген аябай көбөйүп кетти. Байлар аябай байып кетти. Көп эл жарды болуп калды. 90% эл өзүнүн эмгеги менен аракет кылып байыса бир 10% эл өтө эле аябай байып кетти элдин эсебинен, бийликтегилердин баары. Анан эми анын үстүнө эч ким жооп бербей атат. Парламенттик бизде парламенти жооп бербейт. Же президенти жооп бербейт. Анан колдон келаткылы өкмөттү эле улам алмаштырып отура беребизби? Анан бир лидер чыгарып экен. Бир ушундай бир тың бизде Кыргыздан бир жигити болобу, кызы болобу чыгарып экен деген да. Анан баягы кандайдыр бир бул элдин ошол талабына ылайык анан Садыр Жапаров чыгып калды да. Ал чыкканда дагы менин оюм боюнча эл эмнени каалап атса, вот ошону ураан кылып чыкты да. Мен бүт жоопкерчиликти мойнума аламын. Ел кандай башкаруу болсо, кааласа ошол башкарууга мен даярмын. Анан эгерде эл шайлай турган болсо, мен өкмөттүн дагы аткара турган ишин аткарам дагы, анан өкмөттүн ишине да жооп беремин. Анан курултайды да киргиземин. Анан жана элде айтып калбады беле. Бул партиялык система туура эмес экен. Бул өзү жана партиялар өзлөрүнүн айланасында акчалууларды гана топтойт экен. Акчасы жок, канчалык акылың болсо кире албайт экенсиң. Чоң акчалуулар алдыңкы золотой группага кирет экен. Акчасы жоктор артында калат экен. Анан жана чуркап эмгек кылгандары депутатка өтпөй калганын алар бөлүп алып, министерстволорду, областтарды анан алып барып туруп, ошол жака министр кылып коет экен. Аларга аткарып кетип, аткарбай билбейт экен. Алардын иши жок экен, анан жооп бербейт экен. Деп элдин арасында ошондой сөз болгон, так ошол точкага тигил урду да. Мен жооп берем ошон үчүн. Президенттик каалайсыңарбы, президенттик каалабайсыңарбы, анда мен коеюн. Жалпы элдин обсуждениясында эл айтты да президенттик болсун деди. Анан жана аткарып билгим мен алам деди. Курултай дегенди ушул жыл сайын эле 4-5 жолу көрүнгөн жерде чогулуш болуп атчу эмес беле. Курултай институту кирсе экен деп. Курултайды киргизем деди. Ошентип анан анын лозунгасы менен элдин талабы бир болуп, анан Садыр Жапаров мына бүгүн президент болуп атат да. Анан эми сиз сурап атпайсызбы, бүгүнкү кандай сизди канааттандырбайбы деп. Бул өзү мындай болот. Ошол мен айткандай ар бир учур, ар бир мезгил ар бир адамды алып келет, ар бир жетекчини алып келет. Анан биз илгери үмүт менен жашап атабыз да. Акайып болгондо кол көтөргөн элдин бар. Ой, Акайып таза. Мурдагы партиялык кызматта тигиндей мындай жаман аттуу болгон эмес. Чоң окумуштуу. Анан бул өзү жашы дагы туура келет. Анын үстүнө баягы ошонун алдында ал СССР жогорку советине депутат болуп, ошол жерде дагы жакшы сүйлөгөнүн кыйын сүйлөчү, өзүн жакшы алып жүргөн.
анан ушул жигит бизди алып кетет, эч кимге алынган эмес, партиялык мисалы өзүнчө жетекчи болгон эмес деп анан эл шайлап ура менен шайлаганбыз да. Анан Акаев алып кетет деп. Анан жанагынтип отуруп эми ар бир президент айтып отурсак болбойт. Анан Акаев үй бүлө башкарып кетти, аялы башкарып кетти, Акаев ичип кетти дегенде сөздөр болду да. Мен Акаев менен иштештим. Действительно Акаевдин укмуштай жакшы сапаттары да бар болчу. Бирок жанагы жери дагы туура. Анткени Акаев мына берекил өзүнүн жумушчу кабинетинде болчу, бирок анча көп болчу эмес. Мен Усубалиев менен иштештим. Усубалиев эртең менен саат 10-до келип, кечки 9-да каккан казыктай күнүгө отурчу. Резиденцияда эч качан иштечү эмес агыр. Резиденцияда только жаткан ана бар, чей салган аке үйүнө. А так Акаев болсо теңини резиденцияда өтчү. Резиденцияда эмне кылып атат? Вообще резиденцияда көп болгон эле көп жакшы болбойт өзү. Аны эл билбегенден кийин. Рабочий өзүнүн жумуш ордунда турса, ал эл иштеп аткандай көрөт да. Резиденцияда болуш керек. Бирок жанагындай көп болуп анан Акаев ичип кетти дегендей да көп сөздөр бар эле. Анан аялына жетелетип кетти деп. Анан балдарын депутат кылам деди. Анан кеминизм болду, только кеминдиктерди алып келиш керек. Анан лаборанттарды алып келип жана Жумалиевтерди көтөрдү жанагынтип да, эркелетти. Анан кызматтын баары акчага сатыла баштады Жумалиев. Ошол жерде руководитель аппарат болгондо. Алып келип анан аны тиги премьер-министр кылды. Нар жагында Апаз Жумагулов дегенди премьер-министр болуп турганда кыйкырып өкүрүп, мына Ак үйдү коррупция каптады, Манастын арба курсун деп ага кыйкырды. Бирок жыйынтык чыгарган жок. Анан эми Акаев кетсин болбой калды. 15 жыл иштеди. Акаевдин убагында мындай эчтеке чечилбей кала турган болду. Үй бүлөлүк башкаруу, аялы башкаруу болду деп сөз болуп кетип, деле кимиси болсо ошол болсун, болот деп анан Бакиев болот деди да. Деле Акаев кетсинчи, анан кимиси келсин. Бакиев жанагындай болгондо Бакиев кетсинчи айланайын кудай, бул канкор болду, тигиндей болду, да бирөө болсун деп ошентип отуруп эле анан келди да. Анан ошол мындайча айтканда, мына казырда Садыр Жапаров келди. Тагы ошондой кабыл алды эле? Эл тиги Сооронбай жанагындай бир реформа жасабай койду. Кандайдыр бир жана парламенттик мамлекет болуп, эч ким эчтеге жооп бербей койду, бир жооп бере тургандан келсин деп анан Садыр келип атпайбы? Анан эми Садырдан бул өзү Садырдан эми эл Садырдан дагы үмүт өтүп атат да азыр. Ушул жакшы президент болуп кетер бекен? Жашы боюнча да мындай экен, анан өзү сергек экен, анан ден соолугу жакшы экен, анан мурдакы кеткен президенттердин жаман жасаган иштери буга кандайдыр бир мисал болот го. Баягы Путин айткандай, ошол грабилди бул баспайт го деп үмүттөнүп атабыз да. Анан эми жаңыдан эле Садыр болгондо эле мисалы Садыр бир асмандан бир нерсе сыйкырчы болуп, экономиканы жана башка иштин баарын бүт маселелерди оңоп, бател оңоп кетет деп айтыш кыйын. Биз ушунчалык сазга батып калганбыз. Проблемабыз көп. Анын үстүнө жанагы оорудагы биздин анча-мынча начар экономикабызды ого өтөрүлдү, чөгөрүп жиберди. Анан буга эми убакыт керек. Анан ошол убакытты күтөлү. Эми биз жанагынтип Садырды көпчүлүгү шайлап алгандан кийин, анан жанагындай президенттик бизде өлкө болсун дегенден кийин, анан жанагы жалаң эле партиялык система жаман экен деп мен айткандай, анан теңин бир мандаттуу менен жерде эл шайласын. Ошолор ошол шайланган жер менен партиялык системада алар только партиясынын айланасында гана калат экен. Ал эми тияктагы жанагы алыскы райондор, мисалы Ала Бука айтып коелу, Чаткал, Чоң Алай, Ат башы, Актала, Тогустароо деген укмуштай болгон биздин алыскы жерлерибиз бар. Ошолор такыр каралбай калат экен. Анан ошон үчүн жерден дагы шайланса, ошо эл шайланга, элге милдеттүү болуп калат. Теңин ошол жанагы бир мандаттуу менен шайлансын деп дагы эл ошону каалап аткан, ошол Садырды ошону жаңы конституцияга кирсин деген тилек кылып биз жаңы конституцияга киргиздик. Мен да конституциянын мүчөсүмүн. Анан көп нерсени карадык. Анан ошентип эл күтүп атат. Анан эгерде чынын айтыш керек,
мен эми көп жылдар мен саясатта жүргөн кишимин. Эгерде иш буксабайт этип орусча айтканда, жылбай эле, кадрлар туура тандалбай эле, кандайдыр бир биздин экономикада, саясий турмушта, кадрларды өстүрүүдө, жанагы биздин тиякта жүргөн балдарыбыз дагы көбөйүп, жумушсуздук дагы көбөйүп, ошентип жакырланып, анан жанагынтип жогоркулар байып антип атса, конечно, биз сөз катабыз. Мына мен как аксакал катары мен, конечно, болгонун айтышым керек да. Могу жер болбой атат. Анан казыр эле жаңыдан атка мингизип эле, значит, так, жанагы кыргыз тил лакап бар. Кудагыйдын атка мингискени жакшы болду, бирок санымдан катуу чымчып алганы жаман болду дегендей, анан жаңыдан эле атка мингизип койгондон кийин аны чымчып, же болбосо ага жолуна тоскоол болбош керек. Казырынча убакыт беришибиз керек. Мен ушундай ойдомун. Легендарлуу парламенттен эл өкүлү катары айтсаңыз. Так ушул азыркы сиздер ошол комиссиянын мүчөсү болдум деп атпайсызбы? Ооба. Айрымдар ошо конституция болуп атат дегендей мындай деп талкуу жаратышып, митингге да чыга коюшту. 1993 жылдагы мыйзам канча жыл талкууга алынып иштелип чыккан, бул мыйзам эмнеге батыл иштелип чыкты? Айырмачылыгы эмнеде болуп калды? Эми эгер биздин биринчи конституцияны ала турган болсок, 1993 жылкы, вот бизге алган. Биз аябай аны талкуулаганбыз. Биз 2-3 жыл талкуулаганбыз. Анан ошол жердеги депутаттар, булар акча менен келген, акылы менен келген депутаттар болчу. Булардын баары райондорду башкарып, областтарды башкарып, анан биздин чоң-чоң көз өтүп кеткен таланттар, окумуштуулар, философтор, анан эмгектин алдыңкылары, абдан эчтекеден коркпогон, кой баккан киши эмнеден коркмок эле. Вот ошондой мыкты адамдар, мыкты башкармалар, мыкты райкомдун, областтын жетекчилери депутат болгонбуз. Анан биз ошондо аябай жакшы караганбыз. 93 жылкы депутат конституция, вот ошону менен келе берсек болмок. Анан Акаевди да бирөөлөр айтты да, парламенттин күчтүү экен, муну таратпасаң болбойт. Анан сага бийлик бербейт экен, сенин реформаң турмушка ашырбайт экен. Биз баштаганда эле баштадык да. Мына мен айыл чарбасында туура эмес приватизация болуп атат. Өнөр жайда туура эмес приватизация болуп атат. Биздин завод фабрикаларды сактап калыш керек болчу. Крупный комплекстерди сактап калыш керек болчу деген сөздөр болду да. Ошондо эле башталып, анан Илибитан деген өзүнүн кеңешчиси бар болчу. Илибитан бийлеп кеткенден да чатак болобуз да. Биз анда өзүбүздүн менталитетибизди жоготобуз да. Кыргыз элинин өзүнүн бир салт санаасы, өзүнүн бир башкарып системасы бар да. Деген биз анан жаман көрө баштады. Ошондон кой, булар таратпасак болбойт экен. Анын үстүнө таратыштын да бир себеби жанагы кунтөр маселеси болду да. Кунтөрдү көтөрүп чыкпадык, Ушубайлып баштап. Анан ал кунтөрдө, эгерде ошол легендарный парламенттин убагы болуп калганда, кунтөрдө мындай болмок эмес да. Анан жалгыз калып, Бриштейн дегени менен дос болуп алып, анан ушуга чейин биздин көзгө басар, колго кармаар, ушул бир алтындын уюткусу, ушул кыргызды экономикасын көтөрөт дегенден, анан ошентип кайра көтөрбөй, жанагынтип экологиябызды бузуп, Канада алып анан бизге мизирин берип, дегенде 33%-тен ошентип атат, эми азыр 13-14%-ке түшпөдүк. Анан ошентип тарап кеттик да, анан ошондон тартып эле ар бир президент өзүнө ылайыктуу болуп келип атпайбы. Анан эми азыркы конституцияны мен айтар элем, мен кошомат кылып тигин деген жерим жок. Азыркы конституцияны ошо элдин талабына ылайык келип калды да. Бул конституцияны алып келген эмне? Эмнеге булар каршы чыгып атат? Жок, конституцияны алып келген эмне? Жаңы конституцияны эмне алып келди? Муну түшүнүшүбүз керек да. Муну 2010 жылкы жана парламенттик өлкө болобуз деген конституция алып келди. Аты эле парламенттик болду да. Ооба. Заты жок. Жана мен айткандай, парламенттин сапаты жаман болуп калды. Потому что партияларга келгендердин баары жанагындай акчалуу келип, акылуу астар келип калды. Келгенден кийин алар өлкөнү, элди ойлобой эле өзүнү кантип байыш керек. Мына азыр кайсы депутатты кассаң, допустим, ошону 2 созупта кассаң, ошолор бүт бойдон колдордун баары чыкканына чейин кир. Потому что ошолордун баары элдин мүлкүнө кол салгандар. Ошентип отуруп кой, мындан тазаламасак болбойт экен, бул жылбайт экен деп элдин талабы менен жана президент деп анан азыркы конституция ушул
президенттик башкаруу конституциясы болуп атат да. Эми бирок мен айтып коюшум керек. Жанагы айтып аткандардын булар эми кандайдыр бир ушул кийин иштебей калса, биз айттык эле, биз дедик эле, көрдүңөрбү? Биз пайгамбардай эле туура айтканбыз деп алар ошо келечекти көздөй уруп атышат да, мисалы. Анткени Кыргызстандын экономикасы начар экенин көрүп атат. Анан элдер дагы кандайдыр бир экономикага көз ар ким өзү кандайдыр бир өлкөгө пайда келтирбей эле саясат үйүндөгү баласын бага албай, отун жага албай аткан аял деле саясатты айтат. Все равно көтөрүлүп кете албайбыз. Анан биз туура айтпадык беле дегендей кылып уруп атышат да. Анан эми калыстык айта турган болсок, парламенттин баягы эле тиги министерстволорду бөлүп албай, областтарды бөлүп албай гана калган жерлерин бар эле парламенттикке калды. Парламенттин укугу баягы эле бойдон калды. Баягыдай эле тиги өкмөт мүчөлөрүн бекитет, макулдугун берет. Мурун деле ошол президент мындай бир көмүскө жерде президент кимди жиберсе, жогорку кеңеш ошону аткарып берчү. Анан сот, прокуратура мунун баары, значит, жогорку кеңештин макулдугу менен болот. Жана башка биздеги жанагы уюмдар бар, республикалык масштабта. Нацбанктын башчысы, счетный комиссиянын башчысы, БКШнын тиги биздин республиканын шайлоо референдум өткөрүү боюнча башчысы. Ушунун баары эле кайра тигилердин макулдугу менен болот да. Анан эми бул менимче эл менен эсептешиш керек да, жана оппозициядагылар деле. Эл менен, элдин пикири менен макул бололчу. Анан кандай болсо кийин көрөрбүз деп, анан бир радикалдуу мындай өтө бирин бири кордоо, бирин бири жамандоо, анан ушул критиканын дагы оппозициянын да бир маданиятын менен бир маданияттуу сындасак, анан өзүн сындаса андан мурун мен ким элем деш керек да, ушуну сынаса. Анан бирок эми жанагы оппозиционердин арасында дагы жакшы адамдар бар, аны айтыш керек. Ишке жарай турган, өзүнө таккан кызматты алып кете турган, анан аны да караш керек да. Садыр Жапаров ошолор деле бул айтып атат тигүү дебей, ошондо бооруна тартып, ошолорго тиешелүү кызмат бериш керек да. Менин оюм боюнча, аларды дагы мындай такыр эле четтетип эле бул жаман айтты мага, тигинтти минтти мага каршы болду дебей, аларды дагы, мисалы, чоң жетекчилер булар кекчил болбойт эч качан. Булар айкөлдүк болот. Манас айкөл болгон. Кыргыздын улуу адамдары бүт айкөл болгон. Анан ошол айкөлдүк кылыш керек да. Бул өлкөнү башкарган адам көп жагынан ушунчалык кыраакылык болуш керек, акылдуулук болуш керек, китепти көп окуш керек. Мына берекил дүйнө жүзүндө бийликте өтүп кеткен адамдардын турмуш жолун, мисалы айтып коет элем, Черчиллдин, Деголдун, мына берекил Кытайдын мисалы мыкты адамдарынын, Махаткам Гандинин, вот ушундай Ататүрктүн мисалы ошол башкарып кеткен адамдардын кантип метод менен башкарган, кандай кылган, кантип иштешкен, кимдер менен акыл чайкашкан, вот ушундайлардын баарын кыраакы болуш керек да. Бул жөн эле мен президент болуп алдым, анан мен кыйындыгыман болдум, болбосо болуп алышпайт беле, анан болбой өзүлөрү боло албайт, болгон кишини көрө албайт, мен мына бүт эл колдоду, мен кыйынмын дебеш керек да. Өмүр бою адам баласы, өмүр өткүчө ошол эч качан мен жетип калдым, жетер жерине дебеш керек да. Адам иштеген киште анча-мынча жаңылыштар болот, тиги болот, бу болот. Өмүр бою окуш керек, өмүр бою жакшы айткан кеңешти угуш керек. Ошон үчүн мен айтар элем, конечно, эми Садыр менин балам менен тең экен, улуу балам менен тең экен, эми Садырга деле менин оюм ушул, акылдуу адамдарды, колу таза, жолу таза, эл арасында кеп сөз болбогон аксакалдардын кебин угуш керек. Кээ бир жаш, абдан билимдүү
абдан көп оқыған, ошол өзүнүн жашоо турмушунда көп жерлерге барып келип деген жаштар болот. Ошолордун да угуш керек. Кыскасын айтканда, бүт ушул биздин Кыргызстандын ылдыйкы катмарынан жогорку катмарына чейин жакшынакай мисалы ургаачылардын бир укмуштай болгон аял акылдуу болот, аял чыдамдуу болот деген сөздөр бар. Сага окшогон кыздардын мисалы бизде көп тажрыйбалуу улгайып калган дагы аялдар, эжелериң бар. Ошолорду кыскасын айтканда, Кыргызстанда укчу адамдарды билиш керек дагы, ошолордун сөздөрүнө ынаныш керек. Баштапкы сөзүңүздө кадр маселеси тууралуу бир кыйыт өттүңүз да. Бардык жерде кайсысы гана кичи ишкана болобу, чоң ишкана болобу, же болбосо мамлекеттик башкарууда ошол бир өзүнүн топ бир ийгиликти алдыга алып чыгат да. Азыркы президент Садыр Нуркожоевич ошо өзүнүн айланасына кадр маселесин туура багатталып баратабы? Мындай да, бул Садыр Жапаровдун келген убактарда кандайдыр бир мисалы жаштар келсин, анан ошол жанагы мурдагы президентти сындап жүргөндөр келсин, анан ошол Садырды колдогондор мен момундай колдодум эле, мен де барышым керек деген ушундай толкунда келип атат да. Анан ошондой толкунда ошол өзүн колдоп, жетелеп, ураан чакырып, Садыр эле Садыр деп тургандардын арасынан дагы байкабай калса, мына мен кечээ эле муну колдодум эле, мени көрбөй калды, унутуп калды деп, алар да кыйкырып чыгат. Мен оппозицияда болуп, мына каршы болуп, мына сени бийликке алып келдим, мисалы Чоң Казаат жана башкалар, мына ушундай болдук эле деши да мүмкүн. Анан парламентте дагы мисалы мен депутат болуп жүрүп, мына Садырга мен жардам бердим эле дегендер бар. Анан мурун депутат болуп жүргөндө дагы жакшы жүргөн адамдар бар. Ал тиги түрмөдө жатканда, же болбосо башка өлкөдө жүргөндө колдоп жүргөндөр бар. Анан ошондой ситуацияда келгенде, кадыр адеп келген убактарда мага жаккан ошол убактылуу койгондой болуп, дегенде ошолорду таарынтпай, оппозициядан баарын алып келип, ошол бир нукка түшкүчө, ошентип келип, андан кийин анан менимче ошол тандалып келатабы дейм да. Тандалып келип отуруп, анан бара-бара, анан сразу эле мисалы баары бүтпөйт. Мага бир сөз жакты, бул жанагы жаштардын энергиясын пайдаланыш керек. Бирок энергиясы бар экен деп эле ал жаштарды чечкиндүү жерге сразу койбош керек. Ага алып барыш үчүн аны анча-мынча тарбиялаш керек. Улам-улам тепкич менен партиянын убагындай тепкич менен алып барып туруп коюш керек да. Мына ошол жаштардан алып келип койдук эле, бирок жаштардын дагы кичине чийкириги бар экен. Бышып жетилгенде койбосок, анан жаштар деле кое бергенде тажрыйбасы да жетпей калат экен, туура болду да. Мен туура эле айтып коеюн, мени балким жаштар жаман көрүшү мүмкүн. Бирок мен жаштарды жакшы көрөм. Мен 10 жылы комсомолду башкардым. Мына ЦК комсомолдо бөлүм башчы болдум, заводдел болдум. Килейген райондорду башкардым. Мына эреке анда Кант менен Аламедин бир район болчу, ошонун биринчи секретары болдум. Анан Нарын областы ачылып калып, обком комсомолдун биринчи секретары болдум. Кыскасын айтканда, комсомолдо мен 10 жыл болдум. Жаштарды билем, жаштардын кыял жоругун, жаштар менен казыр дагы ушундай кыял жоруктарын кээде мен алардын арасында болсом жаш болуп кетем да. Анан бу мына жашым өтүп калган кездерде жанагы жаштарды мындай бир туура эмес айтып атат бул киши дебесин. Жаштар менен жана тажрыйбаларды экөөнү айкалыштырыш керек. Понимаете? Кыргызча айтканда майлуу койлуу кылыш керек. Понимаете? Ошон үчүн сиз эмчи бутерброд деп атасыз. Бул дагы практика. Понимаете? Жалаң нан жей берсең болбойт, жалаң колбаса жей берсең болбойт, же жалаң май берсең май. Ошол сыяктуу майлуу койлуу кылып, тажрыйбалуу адамдарды дагы жаш өтүп калса да алып барыш керек. Жаштардан дагы алып барыш керек. Анан бул өзү да айтайын дегеним ушул токотер жери. Бул өзү жаштар энергия бар деп атпаймынбы?
Так, бұл лақап бар. Ақыл, мысалы, жаштан, асыл таштан деген. Так, понимаете? Бұл абдан тура. Так, меме, жаш, мысалы, ақыл, бұны мен бұрғым келіп отады да. Ақыл жаштан емес, ақыл баштан. Баштан. Мысалы, емне үшін, допустим, мына Малайзияда 94-ке шыққан кішін алып барып башқартып қойды. Ден Сяопин жана экономический реформаны 83 жашқа шыққанда ошоны жазып шыққан. 83 жашында. Понимаете? Мына дүйнө жүзүндө ошол акылды пайдаланып атат. Ошон үчүн акыл жаштан эмес. Акыл жаштарда энергия бар, акыл баштан. Ошон үчүн башы бар адам болобу? Вот ошону пайдаланыш керек. Агай, мындай да, деги эле ушул кыргыз эли ошо акыркы учурларда 30 жылдан бери эле дейли, кандайдыр бир биз башаламандыкка түшүп алган жокпузбу? Конечно, башаламандыкка түштүк да. Бул жолдон чыгып кете алабызбы же ошо? Кыргыз элин башаламанга түшүргөндөр, мисалы бизде, мен ушуну ачык эле айтып келатам. Мына бүгүн да айтамын. Ошолор мени өлгөндөй жаман көрөт. Бир 2-3 киши бар, мени көргүсү келбейт. Ушул ашырайт деген бир кудай ырган эме да муну. Ушул эле мага асылып жатып алды дейт да. Мына Акаев кетти. Акаевдин ошол состояниене алып келген. Жана коррупция тиги 7-чи этажды каптап кетти дегенде ким отурду эле? Ошол киши аябай опуттуу болуп туруп анан премьер-министр болду эле да. Ким жөнүндө айтып атам билип атасың. Понимаете? Ошол киши бир жолу элге чыгып, менде де кемчилик бар. Ал кезде премьер-министрге кудай ыргандай укук берилген. Казыркы премьер-министр эмес. Ушундай. Тем более 1 жылда эмес, 4-5 жыл иштеген. Ошол жаңыдан эгемендүүлүк келгенде иштеген. Понимаете? Вот ошол киши бир кечирим сурап койсо болай. Мен бүт талкаладым деп бир кечирим сураган жок. Укмушта 30-тай бизде укмуш заводдор бар болчу. Бүт СЕП деп койчу, Совет экономической взаимопомощи деп койчу. Тиги Болгария, тиги Польша, Румыния, Югославия, ошолор менен биз экономический биздин бирибиз эмебиз болчу, алыш беришибиз бар болчу. Ошолорго кетип атып, ошолорго товар чыгарган, понимаете? Вот. Ошондой заводдорубуз бар болчу да. Эми ошону эмне талкалай? Мына президент айтып атпайбы? Мен эмеге барып, тиги Өзбекстанга барып уй алдым деп атат да. Өзбекстанда болгон завод бизде де бар эле да. Даже бизде укмуштай заводдор бар эле. Беларусьта болгон заводдор бизде де бар эле да. Так. Эмне үчүн аны талкалайбыз? Алар бүт кармап калды да. Кармап калды дагы, алар ошон үчүн мына тиги өнүгүп кетти. Биз жөн эле талкалабадык, сада өтөдү. Согуш болгондо дагы мындай талкаланган эмес. Украина менен Беларусьта согушта кандай талкаланса, бизде согуш жок эле, жөн эле кол менен талкалап, бүт раскрамсайт этип, бүт бойдон эки жака жөнөтүп, анан талкалап салбадык. Эми мына ошол кишилер бүгүн жооп бериш керек эле да. Ал эми аны карашы, аны сас келген соң моралдык жактан да булар бузулду да, слушай так. Ошондой элге белгилүү киши үй бүлөдөн да ажырабаш керек да. Бирөөнүн үйлөрүн бусканга чейин барды да. Мен муну ачык эле айтам, дагы айтамын керек болсо. Ошон үчүн биз ошол башынан тартып талкаландык да. Анан ал ас келгенсип, оңдогондун ордуна Бакиев жанагынты. Анан Атамбаев кыйратам ана мына деп, Атамбаев эмне асмандан түштү Атамбаевга байлык. Атамбаев мына мен деле көп кызматтар жүрдүм, асмандан байлык түшпөйт экен да, слушай, так. Китеп сатып байдым деди. Аны китеп кантип сатты? Бир вагон китебин кыйын болсо эмне болот ай? Бир вагон китебин кыйын болсо бир машина ала албайсың да. Анан килеген заводдорду приватизировать этип алды өзүлөрү. Анан Жумалиев деген эме слушай, бүт эле ошонун убагында кызмат сатыла баштады да. Жанагынтып анан аятаң көрү, тиги Жумалиев эме Жумагулов алды, мен деле алышым керек деп бирөөнүн чүрөктөй татнакай болгон күйөөсүнөн тартып албады мына. Ушундай акмакчылык жазадык да биз, слушай. Мына анан ошентип биз бузулуп талкаланып калбадыкпы? Анан мен азыркы келген билбейм, слушай, бул жигитти жанагынтып мен баарын жазайм ана мына деп атат. Конечно, абдан кыйын убакта келип атат. Любой киши келсе дагы өтө кыйын убакта келди. Аябай кыйын убакта келди. Мына тиги Сооронбай деле кыйын убакта келген, Сооронбай эмне кылып ийди? Кана кайсы жакшы нерсе болду деп айтыңызчы мага. Сиз мына элдин арасында жүргөн
көп кишилер менен сүйлөшкөн адамсыз. Так. Мага караганда, мисалы, бул тиги технический жагынан грамотныйсың сен. Дүйнө менен сүйлөшүп атасың. Facebook менен сүйлөшөсүң, YouTube менен сүйлөшөсүң, жана башка каналдар менен сүйлөшөсүң, так, WhatsApp менен сүйлөшөсүң. Эчтеке болгон жок. Ошон үчүн биз талкаланып калдык. Биз коом тазаланбай атат. Мына ошондой бийликте жүрүп байыгандын баары кайра келип алып туруп, мен акылдымын, мен кеңеш беришим керек, анан менин үчүн кыргыз элинин баатыры болбошум керек, менин үчүн депутат болбошум керек деп уялбай атат да. Ошолор менен 80ден ашты уят жок. Ошон үчүн аксакалдарды эл жаман көрүп атат. Уяты жок аксакалдар, акшакалдар булар. Жанагындай кошоматчылар деп кайра ошонун баарын жаман көрүп атат. Ошондойлор жанагы бир карым майды бир комалак чиритет деп биздин арабызда ошондой аксакалдар бар. Мен ошолордун кээ биринин отургандан уялам. А болбойт кээ бирөөлөр, ой, бул премьер-министр болгон, муну төргө отуруш керек, муну келип тиги свадьбаларда сүйлөтүш керек деп, кантип свадьбада сүйлөшөсүң? Сен тиги карган убактарда кемпириңди таштап коюп бирөөнүкүн бузуп алып атсаң. Вот ушундай коом тазаланбай атат. Кимде эле мурда кызматка барып кассаң эле жанагынтип эле бүтпөйдөн эле тиги биздин элдин рызкысын жегендер болуп атат. Мына депутаттарды карачы, канчасын кассаң жанагынтип любой убактарда биринчи, мисалы, золотой группада биринчи десяткада келгендердин любойун кассаң, допустим, жеген ичкени чыгат. Анан эле ошол коомду тазалаш үчүн укмуштай күч керек да буга. Ушу коом тазаламай. Мен, мисалы, мен, допустим, туура эмес жазаган адамдарды, тиги буларды, конечно, мен эмес баарыбыз эле жаман көрөбүз дечи. Мага жанагы действительно мыйзамсыз байыгандарды ушуну тандаса, жана бийликте жүргөндөрдүн 90% ошондой болот эле. 10% таза болуш керек да. Мына ушуну мыйзамсыз байыгандарды ошолорду таап атканда мен кубанып атам. Эми ушуларды да бир начар нерсе. Ушуларды алып келип төлөтүп койбой, так, төлөгөндөн кийин, болбосо төлөтсө бир 10 эсе, 20 эсе көбүрөөк төлөтүп катканы канча булардын. А биз эмнесин көрүп атабыз? Только үйүн көрүп атабыз. Минген машинесин көрүп атабыз. Салган тиги пансионаттарын көрүп атабыз. Ал эми каткан ар жакта чирип жаткан каткандарын биз көрө албай атабыз да. Катып коюп чычканча кемирип атканын көрбөй атабыз да. Муну глубоко катыш керек дагы, бир нече эсе төлөтүп туруп, андайын отургуш керек. Отурбаса болбойт. Жанагы мунапыс кылабыз дегени да туура эмес. Жейли, табылса төлөп берет экенбиз, табылбаса жеп кетет экенбиз деген сөздө. Значит, ошол экономикалык кылмыш кылдыңбы? Сен ошону обязательно аларды отургуш керек. Кемилбек агай, бул жерде сиз ушул тема, бул башка тема болчу, бирок бул сөз суроону козгоп кетели. Анткени сиздин сөзүңүздөн улам бул суроо жаралды. Тандалма коррупция болуп аткан жокпу? Себеби дегенде, буга чейин Сооронбай Шарипович жаңы президент болуп келгенде, Өмүрбек Бабановго мен сага 25 суроом бар дегенде. Ага чейин Өмүрбек Бабановдун 17ге жакын кылмыш иши бар экен деп эл арасында сөздөр айтылган. Комтөрдөн биз канча ызуучулар жаралды, Акаевден, Бакиевден улам комтөрдүн маселеси дагы деле бүтө электе, тагдыр тайкабай боюнча калды. Дейинде беле бул жакта оң жарагыбыз тараганча жер үй маселеси чыга келди дагы. Жер үй маселесин Бабанов жеңичинен сатылып кеткенин муну кашкаган калың журттун баары билет да. Эмне себептен ушул сиздин ошол мурдагы легендаруу парламенттин эл өкүлү катары айтсаңыз да, эмне себептен ушул жер үйдүн бир Кыргызстанга бир кенедей пайдасы жок болсо дагы кайра ачылып бул ишке киришти да. Бул дагы таластыктардын кыжырын кайнатып же болбосо кыргыз элинин кытыгылап аткан жокпу дейин да бул бийлик дагы. Эми жанагындай байлык уюп алып келе турган жердин чыры көп болот. Мен муну айтар элем. Эч качан эгерде коррупция менен чындап күрөшөм десе, баарына бирдей мамиле кылыш керек. Экөөбүз коррупционер болсок, сен акырын жымсалдап коюп, анан мени катуураак кармап койсо, сөзсүз нааразылык болот. Мына коррупция күрөш башталды деп атабызбы? Мына ГКНБнын башчысы ал дагы мен күрөшөм деп атабы? Жана башка органдар, жалгыз эле ГКНБ эмес, көп органдар муну менен күрөшүш керек.
деле бийликтин мисалы министр болсоң, сен ошол тармагыңдагы коррупцияны сен жоюшуң керек. Ошондо мыкты премьер-министрсиң. Сен айткан, сен жөн эле башкасын эле чуркап эле анан коррупцияны унутуп кала турган болсоң, сен дагы акырын алып келип илип коет, сен де коррупционер болуп эсептелип каласың. Ошон үчүн мына мен айтып атпаймынбы? Убакыт мына азыр башталган нерсе убакыт өткөндөн кийин бат эле агы карасы билинип калат. Ошон үчүн эл азыр күтүп атат, ушул коррупцияга тандалма болбош бекен. Ким болбосун, кайсы адам болбосун, доосубу, кудасыбы, бир тууганыбы, ошол коррупция менен кандай күрөшөр экен деп элдин баары ошону карап атат. Ошол эл күтүп атат. Эгерде жанагындай тандалма коррупция боло турган болсо, биздин эл мындай козголуп калган эл. Биздин эл мисалы башка кошуналардай отура бербейт кечке. Кечке отура бербейт, далайга күтүп, коркуп бүркөй бербейт. Биздин эл сөзсүз көтөрүлөт. Ошон үчүн мен аксакал катары айтсам, ушу элди көтөрүп, элди козгобой, элди желдетпей, эл эмнени кааласа, ошону шайлап бердик мына Садыр Жапаров. Ушу элдин каалоосундай, эл талап кылгандай башкарса, коррупцияны да ошондой мисалы жазага тартса, ошо коррупционерди дагы эчтекесине карабай, ошол коррупционер кимиси болот, кайсы фамилия болбосун, кандай громкий фамилия болбосун, канчалык ал өзүнүн авторитетин сезбесин, сөзсүз допустим ошол коррупционерди карабай туруп кармаш керек. Канчалык жанагы чоң коррупционерди кармасаң, канчалык эл ошого ыраазы болот. Жана майда чүйдө бир немени кармап алып, анан мына коррупция менен күрөшүп атабыз деп санын көбөйтүп, ал эми сапаттуу килейген өлкөнү жөн эле мындай чыканагына чейин алып, бүтпөйдөн чыканак эмес өзү буту башы менен малынып кеткенди, аны кармабай анан кичинекей бир чыпалагы тийип калганды кармап анан санын көбөйтүп, мына биз Кыргызстанда 500-600 коррупционерди кармадык деп санын көбөйтпөй, мына биз момундай коррупционерди кармадык, мына силер айтып жүргөн коррупционерди кармадык дегендей кылып кармаш керек да. Мен сенин оюңа кошулам. Мен да ошондой ойдомун. Тандалма коррупция болбош керек. Дагы эле суроо, легендарлуу парламенттин өкүлү катары ушул артка бир кылчайып карап көрөлү. Эмне себептен чек ара маселеси Кыргызстанда чечилбей сыр боюнча келет да? Чет өлкөлүктөгү кошуна мамлекеттин президенттерби, Кыргызстан президенттерин коркутуп алышабы, же болбосо биздин президенттер дейлиби, же болбосо биздин мамлекеттик кызматкерлер ушу келсе эле чет өлкөгө алакандай жерин тарттырып жиберет, же болбосо айкөлдүгүн көрсөтө салышат да. Бул эмне? Бул айкөлдүкпү же маңкурттукпу? Кызык да. Бул өзү президенттик вообще бизде мына президенттик башкаруу деп атабыз. Деги эле кандай болбосун да, ошол президенттин срогу мисалы 5 жыл болсо, 10 жыл болсо, ошол убактарда кээ бир президенттер, мен ойлойм да, ушундай болуп кеттиби деп ойлойм да. Мен президент болуп турганда эмне болсо ошо болсун, эл тынч болсо болду. Карыз ала берейин. Эптеп жыл сайын пенсиясын анча-мынча көбөйтүп коеюн. Айлыгын анча-мынча көбөйтүп коеюн. Жылына көбөйтүп атат деп бир мизерный проценттер менен. Эл тынч болсо болду, мен бийликте тура берейин, жашай берейин. Ал эми чек араны мен тиги барып башка өлкөлөр менен ызычуу болуп, анан жанымды кыйнап, ага жаман көрүнүп, антпейин, андан көрө жүрө берейин дейт экен да. Ушундай да бир нерселер болот экен да. Анан эми бул чек ара боюнча бул абдан баарыбыздын көйгөйүбүз. Анан чек арадагы адамдардын баары тетигинтип көбү кетип калды. Чек арабыз улам-улам орусча айтканда аголеть этип, кыргызча айтканда мындай ачылып, мындай бир эме боло баштады да, азая баштады да чек арадагы элдер. Бул чек араны менимче башында акайып бүткөрүп коюш керек болчу. Жаңыдан биз эгемендүүлүккө келгенде
анчалык чегара маселеси өтө курч турган эмес. Ошо жерде сүйлөшкөндө агестерде, допустим, союзда ынтымак бар болчу. Анан баягы жаңыдан баары эле президент болуп, баары ынтымакта болчу. Мына Каримов менен кийин начар болуп калды. Каримов менен Акаев ушул жерде арак ичип эле экөө мына филармонияда бир жумуш болгондо экөө тең кызуу болуп, жөн эле бири-бирине курун курчай алышпай ошентип отурган убак болчу. Мисалы 92-93 жылдар, Тажикстанда 92-93 жылдарда биздин чегара менен алеги жок. Чегараны бүт көрөлү, силер ишиңер менен болду десе, ошондо деле бүтүп калмак. Ошондой маселелерди ичагыла чечип койсо болмок. Понимаете? Ошол кездерде аябай оңой чечилмек. Андан кийин Бакиев болду. Бакиевдин убагында деле анчалык мындай оңой чечилмек. Ошентип отуруп, улам жанагы эмне үчүн оңой чечилмек? Мен дагы бир жолун айтайын. Агестерде бири-бири менен эч качан чегарадагы адамдар бири-бири менен жанагындай мушташып, атышып, антпай эле баягы куда сөйөк болуп эле, тажиктер кыргыздын кызын алып, кыргыздын кызы тажиктерди алып, өзбектер менен ошондой болуп эле татынакай эле майлуу койлуп эле татынакай биз жүрүп атканбыз. Ошо кездерде чечип койгондо, мына чегарада момунча тажиктин кызы кыргызга тийиптир, кыргыздын куда сөйөк эмес дегенде баягы ажырым жок болчу, чечиле бермек. Улам ажырым болуп отуруп, улам ошентип отуруп, анан кийин мушташ башталып, кийин анан жанагындай бир майда чүйдө жерлерге агестерде өкмөт башкарат бизди. Бул жерден эмне алмак элек, бул чегара. Бизди жогору жак баягы союздун убагындагы биз өкмөттү карачубуз. Бүт бойдон эле ошол жогору жак биздин маселебиз чеччү да, бизди бакчу да. Ошентип багат деп эле агестерде ошол эл макул болуп, жогору жак эмнени айтса ошону макул болуп, бийликти мындай сыйлап партиянын убагында ошентип көнүп калган эл бийлик эмне болсо ошондой болмок. Кийин анан жогору жак карабай. Жогору жак эчтеке болбогондо, мына кичинекей жерди иштетсем, мен жер кайта экем, мен оокат кылып кетет экем, бала бакарам багат экемин деп, кенедей жер үчүн анан жана мушташып, кенедей жер үчүн атышып, кенедей жер үчүн бычакташып, бирин-бири өлтүрө баштагандай анан граница аябай катуу болуп калды да. Анан азыр границаны чечиш оңой эмес. Абдан татаал. Мына ошол кыйын убак эми келди. Границаны любой эле чече албайт. Мен границаны кыйратам деген менен болбой калды. Граница маселеси бизде абдан кыйын. Граница эмес, мына мен ачык эле айтып коеюн, ал жанагы биздин башка өлкө менен границаны коюңуз. Мына жайыт талашып, бир кошун айыл өкмөтү бири-бири менен мушташа башташты. Жайыт талашып, мына жайыт. Понимаете? Анткени ал жайыт мисалы мал баксам оокат кылат экенмин. Жайытты мына суусун мен пайдалансам оокат кылат экен болуп калышты да. Ошон үчүн азыр татаал. Муну бир чечиш кыйын. Ну все равно, значит, так, жанагынтип биз чечебиз. Биз маселени аягына чыгабыз. Ар бир көйгөй, баардык көйгөйдү чечебиз дегенден азыр аракет кылыш керек. Бирок өтө татаал. Ушу пограничный вопростор өтө тонкий, өтө татаал, анан мындай өтө кыйын. Эл аралык деңгээлде сүйлөшүү. Эл аралык деңгээлде болуп атат. Анан ошон үчүн эми ушул кичинеден болсо дагы аракет кылыш керек. Анан эле мисалы ушул эле чегара жакын аранын ичинде чечилип кетет дегенде мен алысмын. Кыйын маселе. Шуну күтүп атабыз, бирок кыйын маселе. Ушу чегарадагы адамдарга дагы бооруң ооруйт да. Мен Баткенге барып келдим. Ушу элге ыраазы болушуң керек да байкуштар. Ушул ата бабам ушул жерде жатты эле, эми ушул жерди эптеп алып калсак экен, ушуну чечип берсе экен деп байкуштар ушунчалык аракет кылып атат. Кээде ыйлагың келет да просто бечараларга. Чечилиш керек эле. Убал жана ушу Акаевга дагы айткым келет да. Акаевдин убагында маселени жөнүндө чечип коюш керек болчу. Мына ошо кездерде эл Акаев канча үзөң кууш, мына ошол жерлерде мен жүргөн адаммын. Ошол жерлерди мен аябай билемин. Ошол жерге өзүм чыгып жүргөн жер ат менен. Мен ат менен тоолордо көп кыдырам. Акаев берип койду эле, анча-мынча волнение болду. Жөн эле берип койбоду. Волнение болду эле, анан эл калып калды да. Каркыраны Акаев берген, э? Эмне себептен Ада Хамадумаров берген дейт, Бакиев берген дейт? Жок, тигини үзөң куушты айтып атам мен. Акаевдин убагында. Ал эми тиги Каркыраны деле Бакиевдин убагында берилип калды, эл шүмөйтөт отуруп калды. Анан ошондой эле границаны ошол кездерде эле чечип койсо, чечилип калмак. Жөн эле тиги Кытайга кошомат кылып туруп эле Акаев берип таштады да. Каркырачы, Каркыраны ошо Бакиев тиги кимге кошомат кылып берип койду, тиги Назарбаевга. Акаев кол койгон, Бакиев ратификация кылып берди да Каркыраны. Жема
тиги Акаев кол койгон эмес. Акаевдин убагында ал спорный болуп калган. Мен өз көзүм менен көргөм да, ошол Акаевдин документке кол коюп берген. Ал Акаев кол коюп берген болсо, ошол Документин көргөмүз да, документин. Акаевдин убагында эле алынат эле да. Возможно, эми ким билет. Жогорку кеңештин балким эми Акаевдин убагында сиз кол койгон жериңизде, ал мисалы жана эл нааразы болбой, андай боло турган болсо, туура чечилип калып, Акаевден кийин да возможно анча-мынча жер дагы кетип калып, анан ошондой нааразы болду дейм да. Эми ошентип Акаев эмне үчүн, допустим, калганын чечип койбойт? Оңоюраак, мисалы аны менен куда болуп калды, аны чечти. Казакстан неме, тиги Кытайга кошомат кылып, мисалы акчалам деди, тиги кылды, бул кылды. Анан Кытайдын эми ролу чоң да. Ролу чоң. Кытай соокат кыла албайбыз. Кытай менен все равно жакшы мамиледе болушубуз керек. Анан эме ошону жөн эле, мисалы тиги Хан Теңири биз жакта калды. Анан шылтоолоп туруп, анан эми кечирип кой, Акаев менен мен көп чет мамлекеттерге бардым. Акаев да жанагындай кичине жутуп алганда абдан добрый болуп кетти да, анан ошону менен кол коюп койду. Ошону эле чечип койсо болмок. Анан татаалданып келди да. Татаалданып. Вообще Садыр Жапаров келбегенде деле бул чегара маселеси өтө татаал болчу. Ким келет, Эшмат келет беле, Ташмат келет беле, все равно бул өзү укмуштай болгон оор маселе. Оор маселе да, туура айтасыз. Агай, кыргызда сергек жашоо деген сөз бар эле да. Бирок акыркы күндөрү ушул сергек жашоо деген сөз унутулуп бара жатты да. Абдан туура айтып атасыз. Акыркы кездерде сергек жашоонун ордуна акча табыш керек болуп калды. Акча табыш керек. Акчалуу киши оорлуу болсо дагы ошол мыкты, ошол кыйын адам, ошону макташ керек деп калды да. Сергек жашоо боюнча биздин өлкөдө эчтеке жазалган, эчтеке жок. Мисалы, жазаш керек болсо. Мисалы, адамдардын, мисалы жанагы башка өлкөлөрдөй, мисалы Кытайдай, Европадай, Япониядай, ушу карылардын дагы жашы улансын деген эчтеке андай маселе жок бизде. Мына мен ошол чет мамлекеттерге барам. Кытайда ар бир кварталда татынакай жер бар. Ошондо график менен карылар чыгат дагы, музыканы коюп койгон, бир жерде танцевать этип 2 саат ошол жерде денесин чыңдап атат. Дагы бир жерде платный да бар, жөн эле коомдук мындай бир жагдайда ошондой спортивный инструкторлор бар. Вот ошолор ошону момундай зарядка жазаш керек деп, зарядка жазатып, ошолорду мындай баскыла, мындай көнүгүү жазагыла деп, ар бир жерде татынакай ошондой жанагындай көнүгүү жазай турган сонун жабдыктар бар. Ошол жерде жыргап 2 саат ошол жерде зарядка жазап атат. Күнүгө 2 саат зарядка жасаган киши ал өзү көпкө жашайт. Үйдө отурат. А бизде кай жерге барып ошондой бар? Парктарда ошондой коомдук инструкторлор барбы? Болбосо мен мына жанымдан аямак белем. Пенсиямдан мисалы саатына 50 сом төлөйсүң десе, 50 сом төлөп, мага окшогон, допустим, 10 киши 1 саатта 50 сом 500 алабы? 1 саатта. Вот, ошондой кылып 10 эле киши 50 сом берип атабыз. Мисалы 20 киши болсо 2 саатта 1000 сом таап алып атат. Ошондой график менен мына силер Акматов, Ташматов саат 3-төн 4:30-га чейин келесиңер. Андан кийин Баланчаев, Түкүнчөевтер болсо 5-тен 7-ге чейин келесиңер. Деп ошентип график менен жанагы спорттун балдары келип алып туруп, парктарда болсо элдин баары барат эле. Эми паркта мына Тоголок Молдо паркында, мына биздин жаныбызда бар, туалет жок. Колуң жууйун десең суу жок. Анан ошол жерде паркпы. Анан дагы бир айтып коеюн, мен жанагы маржабайт эткен кишимин, эмне үчүн сибирский здоровье дейт. Бул суук адамды чыйралтат. Суук менен жакшы мамиледеги кишиге жанагындай болуп суук тийбейт. Жана суук эмнеге тиет? Оронуп, чыргалып, тердеп, эшикке чыкпай үйдө отуруп алып, жылуу туалетке барып келип, жылуу суу менен колуңду жууп эле, анан жатып алып эле телевизорду пульт менен иштетип коюп отура берген кишиден ошого анан суук тиет. Анан этаж үйдө только лифт менен барасың, этаж үйдө 3-чү этажга лифт менен чыккандар бар садаган кетейин, ай. Ошентип отуруп, анан адам баласы денеси борпоң болуп калат. Анан ошол борпоң болуп, денеси жумшак болуп, анан жана суук тийген ошол.
А сибирский тәрбиеде суук менен канчалык дос болсоң, суук ошо сени ошончолук чыйралтат. Ошол суукта кан айлануң да жакшы болот. Понимаете? Обмен вещества да жакшы болот. Тамагың да жакшы сиңет. Анан ошон үчүн сибирский здоровье деп жанагы маржабайт эткенде мен Ашхабадка барып, анда Рүстембек Жаныш деген посол болчу, мен айттым да, маржабайт эте турган жери бар десем бар дейт. Биз түн ичинде барсак, муз маржабайт эте турган. 6-7 жерде маржабайт эте турган жери бар экен. Маржабайт эткенге эмне керек? Ушу Түркменстанда ошол бар экен. Ага электричество эле керек. Электричество менен муздатып, сууну муздатып, муз үстүн каймактатып муз кылып коесуң. Анан эле аны тиягында муздаткычың турат, суу анан жакшынакай тазартып, агызып ийип, анан алмашып турса эле аны маржабайт этип. Эми ушул Килейген шаарда бир да жеринде маржабайт эте турган жерибиз жок. Анан айлан кетет. Анан бир жерде маржабайт эте турган таза шаардын ичинде агып аткан эчтеке жок деп өзүң билип атасың. Анан айласынан тиги Аларчага барып, ошол машина менен Аларчага барып, кышында бир 4-5 жолу барып маржабайт этип келүүгө туура келет да. Кыскасын айтканда эми анан бизде эмне? Бизде личный пример деген болот. Доктурлар тамаки тартпа дейт, өзүлөрү өлгөндөй тартат. Доктурлардын теңи. Анан семирбе дейт, өзүлөрү костюмуна батпайт. Личный пример, понимаете? Так. Ошон үчүн сергек жашоо бул ар бирибиздин милдетибиз. Өзүбүз күнөөлүбүз. Доктурга качан биз барган доктурга жеткирбей жашашыбыз керек, колубуздан келсе. Эми давление эмнеге көтөрүлөт? Давление деген семиздиктен көтөрүлөт. Давление тамакты көп ичкенден, айрыкча жатаарда тамак ичкенден давление. Таң аткыча курсагың толтура болсо, анан сасуудаңдын баары кыйналат. Жүрөккө кислород барбайт, ошол тамакты сиңирем деп кислороддун баары ошол жака кетет. Анан семиресиң, анан эртең менен шалдырап, башың ооруп, потому что башка кислород барган жок, бутан курсакка кетти. Эгер курсагың ачка боло турган болсо, кислороддун баары мээге, анан тиги калган органдарга кетет. Кыскасын айтканда, биз өзүбүздө да күнөө бар, бизди бийлеп аткан өкмөттө да күнөө бар. Эми мисалы башка өлкөлөрдүн ипподромунда, мен Ашхабадка барып дагы айтып коеюн, Ашхабадта 4 ипподром бар экен. 4 ипподром. Бирөө президенттин ипподрому экен. Президенттин бала бакырасы, президент өзү ипподромдо күнүгө келип ат минет экен. Ошол жерде, допустим, тиги ушунчалык шартын түзгөн. Президент машина менен барат дагы, абмын деревасын кийет, кайра машинасы. И ошо президентти туурап, ар бир министр президент ат мингенден, ар бир президент ошол ат минет. Башка ипподром бар, только спортсмендер үчүн бир ипподром. Ал эми дагы бир ипподрому бар. Ал башка кыздар бара турган, карган кишилер бара турган, жана башкалар бара турган. Андан ары международный ипподрому бар. Ага только чоң майрамдарда делегациялар келгенде, башка өлкөлөр келгенде, вот ошондо гана эмеде, атты барктоо системасы. Анан биздин ипподромдо ошондой болуш керек эле. А эми үчүн Путин ат минет? А почему биздин президенттер ат минбейт? Эми барып ат минейин десең, а сен эмне үчүн, допустим, биздин ипподромдо татынакай аттар болуш керек, ат кармагандар. Бу да бизнес да. Вот келип ошо кишинин атын сен кийимиңди салып барып, ошол жерде душ болуш керек. Сен өзүңдүн атка мине турган кийимиңди машина менен салып барып, татынакай чечип коюп, өзүңдүн ал жерде шкафтар болуш керек. Сен бул кийимиңди чечип туруп, ат мине турган кийимиңди кийип, ошол жердеги тиги кармап турган атын минип, жорго минсең жорго минип, күлүк минсең күлүк минип, жөн эле жоошат десең жоошатты минип туруп, кайра душка түшүп алып кете беришиң керек. Акча төлөп туруп. Ошондо сенин ден соолугуң оңолуп атат. Кыргыздын илгертен каргамал, сенин балаң, сенин иниң атка үйрөнүш керек. Азыр мына шаардагы балдарды айтсаң, башы кайсы, куйругу кайсы экенин билгизбейт. Бүт топор болуп бүттү. Бир да министр ат мине албайт. Вот именно, допустим, бардыгын мындай сергек жашоодо баарын колдонушубуз керек. Айрыкча ат менен колдонушубуз керек. Эмне ушул жерге бир 10 атты кармаш кыйынбы? Мага шарт түзүп берсинчи, мен 10 ат кармап туруп кандай кылар экенмин? А бирок биздин ипподромубуз чатак. Ошого ат менен жүрө турган болсаң, шамал болсо, же аттын басып баратканда туура эмес жел болсо, бүт бойдон барып, кайра мокочо болосуң. А түшөйүн десең душ жок. Кыскасын айтканда, сергек жашоо боюнча эч кандай бизде шарт жок. Муну айтышым керек. Ушуну жазашыбыз керек, сергек жашоо боюнча.
Сергек жашоо маданиятын үйрөнүшүбүз керек. Ушуну ар бир жерге жазып коюш керек, допустим, так. Доктурлар мисалы лекция окуш керек сергек жашоо боюнча. Кайсы тамакты ичиш керек? Бул боюнча өзүнчө передача болуш керек. Саат баланчадан баланчага сергек жашоо боюнча лекция болуш керек. Мисалы баланча деген киши бар экен. Бул баланча бул ушунчалык тың экен, экен. Эмне үчүн мунун сырын айтып берсин десе, ошо кишилер барып сырын айтып берет. Баланча кемпир, баланча деген байбиче бар экен, так? Ушу киши 90го чыгыптыр. Ушу эмненин эсебинен 90го чыгып атат. Ушул айтып берсин деш керек да. Мына ушул адамдын ден соолугуна кам көрүш, бул абдан жакшы нерсе. А болбосо эмне? Бизде өзүң билип атасың, очерет деген мен абалым барсаң, потому что культура жок. Сергек жашоо боюнча. Агай Ашхабад деп калдыңыз, Манастын 1000 жылдыгында Ашхабадтан ат минип келдиңиз беле? Бул ушул маалымат жөнүндө айтып берсеңиз. Туура. Мына ушул маалымат көп жерде айтылбай. Ооба, аның туура, молодец, сен муну эсиңде экен. Биз Манастын 1000 жылдыгын өткөргөндө дүйнөгө дүңгүрөтүп өткөрүү боюнча акайып чогулуш өткөн. Акайып чогулуш өтүп, анан ошондо биз ушинтип атат дегенде, биз чогулушка катышпай калдым мен. Анда мен Панфиловдо аким элем. Анан Болот Шамшиев мага звонить этти. Ай Кемел, бу Турциядан ат чабыш жасабайлыбы? Сен эми атты жакшы билесиң, сен чоң саяпкерсиң. Дегенден анан болуптур жасайлы деп анан тиги Турцияга Болот Шамшиев Турцияга учуп кетти. Түрктөр, биз спонсордук этебиз, $300,000 ат байгесин коюп берели, $300,000. Анда Турциядан чабалы деп макулдашып келет. Анан кайра келип сүйлөшүп отурсак, кандай чабылат анамына, тиги Турциядан кургак жол жок экен бизге келишке. Ал такыр андай болбой калат экен да. Жолдо эгерде биз тепчип башка жак менен келе турган болсок, анда тиги Армения тияк бияк менен келе турган болсок, анда такыр болбой, такыр айланып болбой калат экен да. Анан ошон үчүн тиги Карабак менен келе турган болсок, Азербайжан менен келе турган болсок да болбойт экен. Анан Ашхабадтан чаба турган болдук да. Ашхабадтан чаба турган болуп, бул дүйнө жүзүндө мындай ат чабыш болгон эмес. 1609 километрге чаптык. 1609. Анан ошол Ашхабадтан чабалы деп, Ашхабадтан сүйлөшүп, анан жолдогу Түркмөнстандын өкмөтү менен сүйлөшүп, маршрутту Өзбекстан менен, Тажикстан менен, баары менен сүйлөшүп, Казакстан менен сүйлөшүп, анан ошол жерден анан Япониядан ат чабылды. Казакстандан чабылды, Түркмөнстандан чабылды, Тажикстандан чабылды, Кыргызстандан чабылды. Ошентип ошол 8 өлкө экен, ошол өлкөдөн анан ат чаптык да. Бул өзүнчө эле урукмуштай нерсе. Анан ошондо кандай аттар чабылат, кандай ат ошо чыдап келе алат деген ушундай ат тандоо болду. Анан ат тандоо болгондон кийин анан ким айтты? Ат тандоо жагын эми өзүң бил. Мен маршруттарды сүйлөшүп келдим, байгесин сүйлөшүп келдим. Анан маршрут сүйлөшүш аябай кыйын экен. Баарын эме кылып, ар бир ошо маршрут өтө турган айыл өкмөтүнө чейин, эми аларды айыл өкмөтү дебейт, аларда тиги хаким дейт, баягыдай эле совхоздун директору бар, колхоздун башкармалары бар ар өлкөлөрдө. Ошонун баарын сүйлөшөбүз деп анан ал байкуш барып, мен кийин мына бир Казакстанга чейин, Чимкентке чейин барып калган маршруту да чогуу болуп чечтик. Анан ал ошентип көп жумуш жасады. Өмүрүнүн бир топ немесин Болот Шамшиев өткөрдү. Анан мен ошол жерде аттап, анан аттарды тандай баштадык. Анан мен Панфиловдо бир мына бир эки ылсыпы деп коет, жанагы оорлуу малдарды, арык малдарды бага турган бир сарай бар болчу. Ошондо ошолорго жем тарткан, туз тарткан, өлгөн малдын өлүгүн тарткан ушундай бир ат бар экен, Жамбаш деген. Анын дагы турат экен, бир жамбашы кунан кезинде поездга тийип, ошо жамбашын жанагы урункай деп коет, ошонусу мындай сынып калган ат экен. Карасам ошол аттан бир неме чыга турганда, анан ошону мен таптатып Ашхабадтан чабам десем, Панфиловдор күлдү. Бул аким келисе болсуңуз. Ушул кантип чыксын? Ушул ат кантип чыксын деп. Анан ошол атты таптаттым. Анан ошол ат Ашхабадтан чыгып келип бербеди. Ошол кездерде мисалы ошол Манастын 1000 жылдыгында
Манастың 1000 жылдығында. Манастың Манас эпосындағы ең қызық жері, елдің қалаған жері бұл Тайторын чабыш. Қанеке еркекше киініп алып, мынтықталып алып, ушул Тайторым шықса, ушу Семетейім Манастың ордын басады. Тайторы шықпай қалса, Семетейімден шықпай қалады. Намысты алдырабыз деп ыйлағын келеді. Қанекейдің ошол еркекше кийинип алып, түн қатып, анан ошол калганда барданке менен өзү атып, Манас эле Манас деп кыйкырып, ыйлап, буркурап, мен сенин ыйлагың келет, мен азыр ыйлагым келип атат. Вот ошентип намыс кылганда, анан ошол Манастын 1000 жылдыгында биз Кыргыздын аты чыкпай, Япониядан ат чаппады айланайын. Япониядан эми айланайын Кудай дары-дармегинин буту шишип кетсе, алып келет да кечинде алып келип туруп дарылап коет, эртең менен кадимкидей болуп калат. Анан албай неме менен башкарат. Саяпкер менен чабендесинин ортосунда телефон бар. Мындай чап, тигиндей чап, мындай кыл деп айтып турат. Анан биз намысты казактар калтырып ийсек, япон калтырып ийсек, тажиктер калтырып ийсек, эмне болот элек? Шерменде болот элек да. Анан ошентип Кудай жалгап, Манастын 1000 жылдыгында биздин а жерде 2 ат чабылат да эстафета. Бир күнү бирөө чуркайт 40 километр, экинчи күнү да бирөө 40 километр чуркайт. Эми ушундай кайнаган ысыктарда, эми ал бул метод, муну бир өзүнчө передача кылыш керек. Муну бир 2 саат, 3 саат өзүнчө передача кылыш керек. Кыскасын айтканда мен токотер жерин айтайын. Ошо кандай кылып такаладык? Кандай кылып буттары кечинде шишип келгенде кантип шишигин жоготтук. Балдар ошол жерде ысыкта келатып, чымын-чиркей оозуна кирип, кээси эсинен таанып атты. Аларды кантип чувствого келтирдик. Бул кыйын нерсе. Кыскасы, ошол 2 ат бирөө жамбаш деп коет, бирөө жарык төш деп коет. Так, ошол 2 атты алып келип анан биз ошону намысты алып берип, Манастын 1000 жылдыгында Кыргыздын аты чыкты. Жеңишке чыкты. Аты чыкты. Ошондо анан ким Акаев аябай ыраазы болду. Төбөсү көккө жетип, атаң Кыргыздын аты чыкпады деп, дардаңдап ошол өзү таптагансып. Анан баягы Турциядан чабылбай алгандан кийин байгеси да начар болуп калды, тиги болду. Анан Акаев уялды иш кылып $25,000 байгесин берди. Анан мен ошол жерде бир 13-14 киши жалдаганмын. Ал ошолордун акысына да $25,000 жетпей калды. Эми намыс алдык, ушул Кыргыздын аты чыкты деп, мен ошол жерде аябай ыраазы болуп, өзүм аябай чыгым болдум. Ага ыраазымын. Манастын 1000 жылдыгында болуп көрбөгөндөй 1609 километр Ашкабаттан Манастын күмбөзүнө чейин чабылды. Анан ошондо Кыргыздын аты келип, Кыргыздын намысын алып бергенге ушул убакка чейин мен аябай кубанам да. Ошол мени билгендер тоже ошол намыс алып бердиң деп айтып калышат. Өкмөт аны билбейт экен ошол. Акай ошондо кубанды, жалжаңдап күлүп, демеле жыргап, ошентип андан кийин ал ат жөнүндө унутуп калды. Кудай буйруп аманчылык болсо, ушул сиздин атыңыз тууралуу, кантип таптаганыңыз тууралуу бир көрсөтүүнү даярдайлы. Мейли, сиздер кандай десеңер, мен макулмун ага. Жыйынтыктоочу суроо агай. Мына кайрылуу саясатка багыт алалы. Биз азыркы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке ак калпакты кийгиздик, ак чепкенди жаптык, аргымакты мингиздик. Бирок кол бутунда тизгини, колунда өзүң камчысы телек. Ошол Садыр Жапаровдун артында турган желдеттери оор кырдаалдан ушул кыйынчылыктан алып чыгып кеткенге жардам бере алабы? Вот ошон үчүн жана сүйлөшпөдүкпү. Садыр Жапаров мен мына кыйындыгыман келдим деп эч качан азыр аны ойлонбош керек. Мага эл ушунчалык ишеним көргөздү, кыргыз элим. Айланайын кыргыз элим. Мага ишеним көргөздү ушунчалык. Мен кече күнү түрмөдө жаттым эле, мына бүгүн президент болуп калдым. Ушул элге кызмат кылайын, ак кызмат кылайын. Ушул элим үчүн керек болсо жанымды да берейин деп айтыш керек да. Ушундай багытта болуш керек дагы. Анан жанагындай бир кой бул жакыным эле, акылы жок болсо да ушуну кармап жүрөйүн дебеш керек. Ошон үчүн мен айткандай, жаш болобу, кары болобу, ошол ага туура кеңеш бере турган адамдар менен кеңешин угуш керек. Туура иштеп бере турган адамдар менен иштеш керек. Анан эми кечке эле Садыр Жапаровга убакыт керек дей бербейт. Кичинекей убакытта кичинекей ийгилик жасатыш керек. Улам жылыш болуш керек.
улам жылыш болуш керек. Эмне үчүн мисалы Совет өкмөтүнүн эл, допустим, Совет өкмөтү деп көп өрөндү, потому что согуштан кийин улам жылыш боло берген. Мурун холодильник жокко холодильник боло баштаган. Понимаете? Мурун буту жокко ботинке боло баштаган. Үй жокко бекер үй бере баштаган. Билими жокко билимдүү кыла баштаган. Ошентип жылыш башталган. Вот биздин өлкөдө да ошондой жылыш болуш керек. Жылыш болбой эле туруп ала турган болсо, анда эртең эле эл кайра чалкасынан кетет. Вот ошон үчүн Садыр Жапаров жанагы өзүнүн айланасына только колу таза. Эмди жана коррупция деп атпайбызбы? Биринчи бийликте турган кишилер өзү колу таза болсо эле, өзү жебесе, айланайын Кудай, мен ким элем, ким болдум азыр? Мен ошо айлыгым эле жетет. Так, мага эчтекенин кереги жок. Ушо айлык менен эле жашайын. Дей турган болсо, калганы бүт айлык менен жашайт. Ал эгерде ошол эле бул мени жегенимди билбейт, ушуну менен жей берейин, ал обязательно так да бирөөнөн жейт. Ал ошентип отуруп, жанагындай бир геометрический менен билинип кетет. Ошон үчүн так Садыр Жапаров азыр жакасын кармап, Кудайга сыйынып, мен ким элем, ким болдум. Ушул элим үчүн мен эми бүт болгон аракетимди жасайын. Таза иштейин. Эл мени кеп кылбасын. Элдин оосунда калайын. Мен оюм боюнча мына ошондой иштеген адамдар бар. Ататүрктүн өтүгүнөн башка эчтекеси жок болгон. Махаткам Гандиде ыштандан башка эчтекеси жок болгон. Ден Сяопинде кийиминен башка эчтеке болгон деп. Сталинде эч ким ичип жеди дебейт да. Сталинди коёрду, өлгөндө коёлу десе, китили да эске экен да. Вот ошондой иштеш керек. Ошол эле айлык жеткирет. Май кармаган бармаган жалайт дейт. Май кармаган кишиде сөзсүз мындай болгон жалай турган жери калат. Анан эле президентте эчтеке жок, президент айлыгы менен жашай албайт деп ким айтат? Президент айлыгы менен жашаса болот. Эгер президент айлыгы менен жашайбы, айыл өкмөт айлыгы менен жашайт. Вот ошон үчүн эми тилеги ушул Садырга бир Кудай ден соолук берип, Садырга действительно бир жанагы лакап бар. Кара кыздын агынан эмес, багынан деп. Садырдын багы эмнеде? Садырдын багы элдин ишеничин аткарыш, элинин экономикасы көтөрүлүп кетиш, эли тынчтыкта жашаш, эли бакубат болуп, элдин турмушу жакшырып, анан эл кандайдыр бир өзүнүн купулуна толуп калса, анан бактысы ошол. Ошон үчүн бактылуу болом десе, жанагынтип бактысы ачылып кетсе, Садыр ошондой калыс башкарыш керек. Айланасына жакшынакай иштей турган адамдарды алып келиш керек. Жакшылардын кеңешин угуш керек. Өзүнүн үй бүлөсүнөн тартып, бир туугандан тартып, бала бакырасынан тартып, жана кээ бирөө тиги Акаевдин баласы бу кечинде любой ресторандарда, любой казинодо, любой кафелерде, ошол любой ночной клубтарда бир стол турчу. Айдар келип отуруп, кокустан келип калса отурсун деп. Мына ошентип да анан Акаев бузулду. Балдары да анан тиги Садыр Жапаровдун балдарынан тартып, айлана чөйрөсүнөн, жубайынан тартып, ошол бир ак иштеп, элдин ишеничин аткарыш бул Жапардын, то есть Садыр Жапаровдун бактысы. Вот ушуну эл тилеп атат. Ошондой болсо анан Садыр Жапаров историяда кийин тарыхта калат. Вот ар бир ошо тарыхта калам деп иштеш керек. Вот ушуну экөөбүз каалайбыз да, чынбы? Туура. Вот ушундай болуш керек. Кыргыз эли үчүн каалашыбыз керек. Баягы адам баласы өлмөйүнчө үмүттөнөт экен да. Биздер ошо жакшы үмүт менен ушинтип атпайбызбы? Ошол үмүтүбүз ишке ашсын. Тилектерибиз ишке ашсын. Биздин студияга куш келиптирсиз. Сизге чоң рахмат. Мени чакырып ушундай маяк курганыбызга дагы эле аманчылык болсо көрүшүп каларбыз. Сизге чоң рахмат. Абдан жакшы маек куруп бердиңиз. Эң негизгиси кыргыз элибиз тынч болсун, анан бардыгы болот. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто мурдагы легендарылуу парламенттин эл өкүлү Кемел Ашыралиев болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.